Адамзаттын кутулушуна себеп болчу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келишине аз гана убакыт калган эле. Каабага адамдар ар тараптан келип зыярат кылышчу. Каабага мынчалык көп кадамдын келишин кээ бир кишилер кызганып көрө алчу эмес. Булардын бири Хабаш падышалыгынын Йемен башкаруучусу Абраха болчу. Абраха Каабага болгон адам агымын азайтуу үчүн Византия императорунун жардамы менен Оболу Сана шаарында Куллайс аттуу бир чиркөө салдырды. Ичин алтын күмүш менен аябай жасалгалады. Сыртын ар кайсы жерлерден алынып келген асыл таштар менен кооздуду. Мындай жасалгалуу чиркөө ошол кезде башка эч жерде жок эле. Муну менен Абраха өз оюнда Каабага келе турган адамдарды ушул жерге тартып, Каабага болгон адам агымынын алдын алуу ниетинде болчу. Абраха чиркөөнү салдырып бүткөн соң Хабаш өкүмдарына жагынуу ниетинде, андан мактоолорду үмүт кылып кат жазат. Өкүмдарым, сиздин урматыңызга бир чиркөө курдум. Ушул кезге чейин арабы да, башкасы да мындайды кура алган эмес. Араптардын ажыларын бул жерге бурмайынча токтоосуз аракет жасамакчымын дейт. Бирок Абраханын бардык мындай чыгымдуу иштери натыйжа берген жок. Жасалган чиркөөнүн көз жоосун алган кооздугун көрүш үчүн гана бир нече адамдар алыстан келишти. Бирок Каабага болгон адам агымы күн өткөн сайын кайрадан көбөйө берди.